Кыргыз Республикасынын Илим, Жогорку билим берүү жана инновациялык министрлиги эл аралык ишкерлер кеңеши менен биргеликте өткөргөн интеллектуалдык активдер атаандаштык артыкчылыктын негизи аталышындагы жыйынга интеллектуалдык менчикке кызыккан ар кайсы тармактагы бизнес коомчулугунан өкүлдөр чакырылган. Адистердин айтымында өнүккөн мамлекеттерде Microsoft, Apple өңдүү ири компаниялардын интеллектуалдык ресурстарынын жалпы капиталы 90% түзөт. Ошондуктан өлкөбүздө да улам интеллектуалдык менчиктин мааниси жогорулоодо. Анткени биздин экономикабызда инновациялоо көп баратат, өнүкөнүбүз да өсүүдө да биз баарыбыз азыр байкап атат. Аны биздин дүйнөлүк өнөктөштөр, дүйнөлүк эксперттер, коомдук уюмдарда да байкап жүрүшөт. Ошондуктан азыркы бүгүнкү биздин өткөргөн иш-чарабыз, башка ачкан семинарыбыз ошол биздин ата мекендик бизнес чөйрөсүндөгү иштеп аткан ишкерлердин мындай практикалык билимин көбөйтүү. Белгилей кетсек, Илим, Жогорку билим берүү жана инновация министрлигинин курамында интеллектуалдык менчик боюнча коргонуу функциялары бар. Ошондуктан аталган министрликте азыр өлкөдөгү 85 миңге жакын интеллектуалдык менчик объектилери корголууда. Алардын ичинен 14 миңи улуттук система аркылуу, калгандары эл аралык Мадрид келишими боюнча корголот. Анткени Кыргыз Республикасы бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун толук кандуу мүчөсү. Бизге белгилүү болгондой ошо брендтерибиз бар, товар белгисиз. Дордой, Шоро, мисалы Авангард, ошол сыяктуу бренддер, бирок алар корголушу керек да. Анткени алардын мисалы өзүнүн канчалык метин кошуп, канчалык каражатын жумшап, ошол товардык белгилерди түзүп, аларды каттап, ошондо ошол жактан өзүнүн пайда көрүшүп атат да. Эгер башка бирөө ошону пайдаланып, мисалы андан пайда көрө десе, бул деген мыйзам бузуу болуп эсептелет. Биз тарабынан, мамлекет тарабынан алардын укуктарын коргоо милдеттүүбүз. Семинардын катышуучулары өздөрүнө маанилүү жана зарыл маалыматтарды алышты. Алардын бири улуттук суусундуктарды чыгарган Алайку органикалык компаниясынын жетекчиси Аскар Мамеджанов. Айрым ишкерлер бизнес компаниялардын интеллектуалдык менчик жактан коргобой, көп учурда залалга учурап жатканын айтып, товарларды чыгарууда интеллектуалдык менчикти коргоонун маанисин баса белгиледи. Тилекке каршы биз экспорттоодо көп эле кошуна мамлекеттерде деле биздин деле арабызда ушундай окшош товарный знак менен чыгарган учурлар, башка компаниялар чыгарган учурлар көп. Ошондуктан ушундай кээ бирде мындай билим жагынан, регистрация жагынан ушундай семинарлар көп жардам берет. Ишкерлердин интеллектуалдык менчигинин коопсуздугу үчүн кам көрүп, учурдагы актуалдуу маселени көтөргөн Илим, Жогорку билим берүү жана инновация министрлигине Орусиядан келген адистер менен эл аралык ишкерлер кеңешинин өкүлдөрү да ыраазычылыктарын жашырган жок. И хотел бы поблагодарить Министерство науки, высшего образования и инноваций. Бул семинарга катышууга чакырган Илим, Жогорку билим берүү жана инновация министрлигине ыраазычылыгымды билдиргим келет. Бул кесиптештерибиз менен биргеликте укуктук жактан маселелерин талкуулоо, ошондой эле интеллектуалдык менчиктин натыйжаларын түзүү жана монетизациялоо боюнча бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосунда конструктивдүү диалог түзө алдык деп ойлойм. Элибизди интеллектуалдык менчикке үйрөтүп, ошонун корголушу кантип боло алат, кантип биз жасаган жаңы баягы ойлоп тапкан нерселерди кантип коргой алабыз деп ошону үйрөтсөк абдан жакшы болот. Ошондуктан биз Илим, Жогорку билим жана илим министрлигине ыраазычылык билдиребиз. Семинардын жүрүшүндө улуттук жана чет элдик эксперттер өзгөчө укуктарды башкаруу, лицензиялоо, өткөрүп берүү, биргелешип ээлик кылуу, франчайзинг, интеллектуалдык активдерге күрөө менен камсыздалган насыя берүү, жасалма интеллекти колдонуунун укуктук аспектилери, интернеттеги автордук укуктарды бузууга жана контенттин адилетсиз колдонулушуна каршы күрөшүүнүн ыкмалары жана интеллектуалдык активдерди коммерциялаштыруу маселелери талкууланды. Калия Карыбекова, Нурсултан Нурланов, билим жаңылыктарына.